Ассаламу алейкум. Жалпы ел кабар каналынын көрөрмандары, катталуучулары, мекендештер, замандаштар. Саламатсыздарбы? Бүгүн биз сиздерге эл кабар каналынан мынау сиздер экрандан көрүп турган Тинике фонду чагылдырып беребиз. Тинике фонду эмес, тагыраагы мына ушундай Тинике фондорду жасаган, сиздерге доставка кылып үйүңүздөргө коюп берген станокту чагылдырып көрсөтүп беребиз. Сатылат. Дап-даяр бизнес, куда кааласа, Кудайым насип кылса, Ошто, Кашкар, Кыштак жергесинде сатка койду. Жалпы ишкерлер, өндүрүүчүлөр, өзгөчө жаштар мына ушундай бизнес баштаймын деп кайсыл бир бизнести таппай тургандар, чамданыңыздар, экрандагы номерлерге чала берсеңиздер болот. Ассаламу алейкум. Ва алейкум. Кандайсыз, Музафар ака? Кудайга шүкүр. Рахмат, жакшы. Кызматка чакырган экенсиз. Албетте, кененирээк маалыматты Тез кабар каналынан алып алышат. Жалпы мекендештер, замандаштар, катталуучулар. Сизден бир катар сурайын, билейин, эмнеге бул станок, кайсы жактын станогу сатка койдуңуз, эмнеге дегендей. Бул станок Өзбекстандан жасалып алып келинген станоктор бардыгы. Экрандагы бүт бара. Бүт бардыгы. Бардыгы ручной. Ручной. Токпоктун кереги жок бу? Токпоктун кереги жок бу жерде. Мына караңыздар. 2-3 түрү бар экен. Бул жактан бир кичиректери бар экен. Булар эмне кызматтарды аткарат эми? Мисалы эле мынаңызды айтайын, бунуңуз. Мисалы бул бурчтарын кесип берет. Угулдарын кесип берет. Угулдарын кесип берет. Бунуңузчу? Булар ошо остурмага бүгүп берет. Чекелерин баякы бири-бирине кийген жерлерин бүгүп берет. Ошондой кылып. Бул эми физически күчтүү талап кылат экен да, туурабы? Анчалык да физически керек эмес. Жеңил элеби? Жеңил эле. Кыйналбайбыз, кыйналбайбыз. Тетигиңизчи? Тетиги бул дагы кесет экен да мунуңуз. Кесет бул дагы. Булдан кесет. Остурма кештет. Мына жаткызып койгонуңузчу бул станок? Бул бычак бул. Бычак? Кесип береби? Кесип берет бул. Тиникени тетип жаткызып туруп бери тарта берет экен. Размерине карап, аркы берки дегендей. Ошондой. Канча миллиметрге чейин кесе алат бунуңуз? Бул 0,5ке чейин жеңил кесет. Жеңил эле. Ручной бул дагы. Ручной бул дагы. Мына кызылыңызчы? Бул кызыл угольник, карниз ошондой нерселерди жасап берет. Жасап берет ушул жерде. Ийип. Карнизи дагы. Карниз. Канча болуп калды бунуңуздун узун туурасы? Аябай узун го? Узун туурасы 4 метр бул. 4 метр. Демек 4 метрлик карниздерди, угулдарды жасап берет. Жасап берет. Ручной. Ручной. Жүрүңүз. Жакыныраак барайын. Мына ал жана сиз айткан ийип берген жерлери, туура эле айттымбы? Ошондой. Ортодогу аппарат. Тетиги аппарат, ортодогу аппараттан мына ушундагы ийип чыгарабыз, туугандар. Ал эми чекелерине кайсыда кестиңиз? Чекелерим мына кичине. Эң кичинекейде. Эң кичинекейде. Туурабы, кичинекейде кесет экенбиз. Бул жактар уже волна экен, бири-бирине түшөт турган. Ошондой. Мына ортосундагы эмне болуп калды бул? Ортосундагы эмне деп коесуздар аны? Шапка деп. Шапка деп коесуздар. Кармайт ошол. Бири-бирине связка кылып. Кармайт. Бунуңуз эми потолочный да азыр, туурабы? Потолочный. Потолочный. Бунун деле ар кандай цветинен жасаса болот. Ак бар. Бунуңузчу? Бул өстүрмөнүкү. Өстүрмөнүкү. Өстүрмөнүн эми кээ бирөө узунураак таштайт, кээ бирөө кыскараак таштайт. Размерине карап жасай бересиз да? Размерге карап жасай беребиз. Канча адам иштейт эми бул 500 станокто? Эми бу жерде 2 адам иштесе болот. Кеңири. Намазды окуп, чайын ичип, кээде ары бери басып дегендей. 2 адам эле иштейт экен. Даяр станок, ток менен иштебейт, өзүңүздөр эле кадимкидей эле көп деле физически күчтү талап кылбайт дейт. Кайсыл аппарат кандай кылышын түшүнүңүздөр да. Бул жактан кесет экенсиздер, бул жактан кыркат экенсиздер. Ал эми андан кийинки болсо мына аппаратта волналарын ийип берет экен. Ал эми бул угулдарын кесип берет экен. Тетиги кызыл болсо бул угулдарды, карказдарды чыгарып берет экен. Бир күндө сезондо канчага чейин, канча квадратка чейин чыгарып аттыңыз? Сезондо бир айда 900 000 квадрат. 900 000. Лист иштеп жүрдүк. Бул 2 адам. 2 адам, Эми сыр болбосо канчадан калат айтыңыз? Эми 1 квадратынан $2 калат да. $2 калат. Средний, Средний бул. Эми бул канчадан эсептегенде калат? Азыр канчадан болуп калды өстүрмө? Азыр өстүрмө 550, мындай сложныйраак болсо 600 болуп атат, ошондой. Орточо 550, 500дөн жогору. Жакшы. Туугандар, квадрат метри 500, 500дөн жогору дейт.
ар бир квадратынан 2 доллардан калганда дагы эми эсептеңиздер. Айына сезондо 900 миң квадрат деген бул өтө жогорку көрсөткүч. Мындайча айтканда 2000 доллардан көбүрөөк бар дегени да. Сиздер өзүңүздөр устанокко кылып аттыңыздарбы же жасап берип аттыңыздарбы? Жок, биз толку жасап бердик. Жасап бересиздер. Болду. Өзбекстандан келиптир. Кандай иштешин эле көрсөттүк. Кыскасы бүт бар иштейт, а? Станокто проблема болбойбу? Жок, проблема жок иншалла. Эгерде алган кардары мен үйүмө апарып, установка кылып, анан бир катар көрсөтүп бериңиз десе кандай кыласыз? Көрсөтүп беребиз, Көрсөтүп апарып. бересизби? Канча деп атасың? 280 миң деп атабыз. 280 миң сом. 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 Эми долларга канча болуп калат, Музафар ака? Долларга 3300 болуп калат. 3300 доллар. Эми кеми бар да, мындан да сүйлөсөк болот да, кемирээк. Аз-маз кемет беребиз. Даяр бизнести неге сатып атасыз, Музафар ака? Не себептен? Биз чет өлкөгө кетип атабыз, виза чыгып калды эле, ошо. Сатыш керек. Виза чыкса демек сатыш керек. Виза чыкса сатыш керек. Мына ушундай. Уктуңуздар, көрдүңүздөр, тинекефон, өстүрмө, потолочный, обшивка азыр аябай мода болуп атат. Алдыңкы жылдары буйруса, мына ушул эле станоктордон дагы бир өзгөчө стилдер чыгат деп эч ким кепилдик бере албастан койбойт. Албетте бул иш токтобойт, кете берет. Кыргыздар негизи деги эле Кыргызстанда үй салганга, той кылганга уста эмеспиз. Анан революция кылганга албетте. 280 миң долларга 3300 доллар дейт, кеми бар, сүйлөшөсүздөр. Обмен вариант барбы, жокпу? Жок, бизге наличный болсо, только наличный. Шытыр. Жакшы, содаңызды берсин, эсен аман барып иштеп келип алыңыз, станокторду сатып алыңыз, алган адам кантынуусун, иштесин, ишти кылсын, элге пайдасы тийсин. Туугандар, эл кабарды, тез кабарды, күн желесини, ньюсту, чабарманды көрүп туруңуздар. Дайыма жалпы өлкөнүн кызматындабыз. Амандыкта жолугушканча.